жатса, жалпы болып жатса, арамада дылға айтса, телефон келіп кетсе, бұл алардың күнесі біздің күніміз. Өрнек көрсетілген, турабақ көрсетілген. Мына ушул китепкананын ачылышы бұл жақшы бурулуш тарих деп айтсам бұл. Анткени буга чейин далай ашыстарга бардык. Мамлекет өз китепкана ачканын акыркы канча жылдан бери көрө элек. Ачса же ресторан ачат, же бир спорт зал ачат, же бир аянтчы ачат, же оорукана ачат, шифакана. Ошентип отуруп, биринчи жолу китепкана ачылганын көрүп абдан кубанып атам. Адамдын оорулары көп. Бирөөсү денесинин оорусу, бирөө рухтун оорусу, бирөө акылдын оорусу. Акыл менен рухту дарылай турган жери мына ушул. Болгондо дагы Залкар атабыздын аты коюлуптур, Чыңгыз Айтматов. Эми атабыз өз болгондо кандай сүйүнөт эле. Атабыздын атын коюп турбуз, эми ушул китепкананы атабыздын атына жараштырыш үчүн менет кылыш керек. Бул чоң жүк, чоң менет айтат го. Манас атанын атын койгондо эле балага чоң жүк деп. Ошол сыяктуу Айтматовдун атын коюп турбуз. Эми Айтматовдун атын коюп ушул жер бош турса, китептер окулбай турса, бул да чоң арман. Туурабы жеке? Ошон үчүн берекелерим жараткандын берген жакшылыгы. Ар бир адам буга себеп болуптур. Азыр аттарын атап кетти. Арасында ушул жерде турат Аскар Күрүшбековдур. Шаардык кеңештин депутаты кезинде 2 миллион сом акчанын бөлүшүндө чоң салым кошкон экен. Билесиздер, депутаттар эртең шайланайын деп же спорт аянтчага бөлдүрөт, же бир башка клубка бөлдүрөт, же бир бала бакчага бөлдүрөт. Бирок акылыңа келип ушуну бөлүшкө себеп болгонго чоң рахмат. Мэрияга чоң рахмат, жаштар комитетине чоң рахмат. Мен кеше Москвага барып келдим. Москвада Китепкөй Кыргызстан деген чоң иш-чара болуп өттү. Зал эми анчлар батпайт. Китеп билет саткан экен, артисттерге анча алып барбайт, сыртта миңдеген адамдар алып калып батпайт. Болгону китеп жөнүндө угабыз, китеп жөнүндө сүйлөйбүз деп. Айтматов атабыз китептер сатып отур ошол жерде, кыргыз тилинде. Айтматов атабыздын китебин алып, менден келип автограф алып кетип атат. Мындан өткөн бакыт бар. Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Анткени акылды өстүрсөң, акыл аркылуу башка бардык нерсени табат экенсиң. Караңыздар шаардын борборунда, Чордонунда. Эми ушул жер бош калбасын. Өзүбүз келип туралы, жок дегенде бирден адамды чакырып келели. Жанагындай биздин блогерлер бир кафе ачылса, бир башкача тамак жасалса, барып алып, же бир дүкөн ачылса, кийимдерин кийип алып рекламалай берет. Ошол жака келип рекламаласын. Канчалык көп китепкана ачылса, ошончолук түрмөлөр жабылат, ишенип калыңыздар. Адамдар же жакшылыкка чогулат экен, же жамандыкка чогулат экен. Жамандыктан кайтарыш үчүн жакшылыкка чакыр, жамандыктан кайтар. Жамандыктын жолун тос, жакшылыкта жолдаш, ошентип жакшылыкка кайтар. Жерге деле менет кылбай койсоң тикендек чыгат, көйөн чыгат, чаян чыгат, картаң чыгат. Эгер менет кылсаң андан гүлзар болот, андан дыйканчылык болот. Адамдын жүрөгүнө деле, акылына деле ошондой менет кылыш керек экен. Жөн таштап койсоң, акылдан деле тикен чыгат экен, жылан чыгат экен, жаян чыгат. Ошон үчүн ачылганы бир нерсе, кыргызда бир сөз бар, туулганы башка, турганы башка деп. Эми туруп кетсине менет кылабы. Бүгүн ачып коюп кетип калабыз. Эми билесиздер, биз ачып коюп кетип калабыз. Бирок бир адамдан бир китеп деген долбоор бар. Эжекебиз да жакшы билет, Роза апабыздар. Ошолорду чакырып туруп бизин толтурабыз. Менетти кылалы Кудай кааласа. Ошол балдар Кыргызстан боюнча 200 китепкана ачып койду, мамлекеттен бир тыйын алган. 40 миллион сомдук китеп топтоду. Мурда мен барган жерлерде мектепте авторитеттер, аракет балдар болчу. Азыр китеп окуган балдар чык. Ишенип коюңуздар, бир айда 60 китеп окуган балдар бар экен. Күнүнө 2 китеп окуган. Бат окушты үйрөнүп алып. Бир Батыр деген бала 80 китеп окуптур. Акталанын Коштөбө деген айылында. Баткенде Нурбек деген бала 130 китеп окуп коюптур. Адамдар китеп окуган сайын китеп эле окутуп алса көп маселе өзүнөн чечилет. Анткени жаштык менен боштук бириккенден депрессия, суицид, бирин-бири тономой, таламай, кыздардын мушташы ошондон келип чыгып атат. Ошон үчүн маселени түбүнөн чечкен үчүн китепкана ачканды. Эми ушул жакка чакыралы. Ушул жакты толтуралы. Бул оңой нерсе эмес. Ачкандардын баарына чоң рахмат. Кудай кааласа Кыргызстан өнүгөт. Кыргызстандын келечеги аябай жакшы. Ушул нерсени мээге киргизе берели. Азыр мен келатып Мухаммед Алинин сүйлөгөнүн угуп келдим. 40 килограмма жетпейт элем дейт. Велосипед айдап келатып, анан өзүм айтып өтөт элем дейт. Бул вакытта чемпиону болдум. Я опять стал чемпионом деген өзүм айтып өтөт элем дейт. Ушул кыялыма акыра жеттим. Биз деле Кыргызстан болбой калды, антип калды, мынтип калды дегендерди айтпайлы. Телевизордон Кыргызстан жөнүндө жакшы сөз чыксын. А дегенде сөзү болот, андан кийин өзү болот. Кудай кааласа технологиялык жактан өнүгөбүз биз деле. Биз ынтымактуу элбиз. Чыңгыз Айтматовду Манасты берген эл Кудай кааласа учу. Бур эмес. Даганда мыктылар чыгат. Ушул аталарыбыз бизден да мыктылар чыксын деп өмүрүн бизге арнап өттү. Кудай кааласа чоң аракет кылабыз. Бияктан Мирланды да жакшы билем. Жакшы жаш вице-мэриңиздер бар. Чоң иштейбиз Кудай кааласа. Ар бириңиздер салым кошуңуздар. Кыргызстан эмне кылат эмес, Кыргызстанга эмне кылам.
Мен кече жаштарга айттым. Кыргызстандын келечеги кандай деп силер сурабагыла. Акыбал кандай болот деп сурабагыла. Кудай кааласа алды козуп чыгабыз. Алдыда максат бар. Эгер максат так болсо, жердеги сөйлөгөн жыланды жетип, асманда учкан кыраанды жетип. Чоң рахмат себепкерлерге. Кудай кааласа бул жакшылыктын нишаны кут болсун, келечеги кең болсун. Биздин китепкана 1993-жылы Айтматовдун чыгармалар китепканасы болуп аталган. Ал салтанаттуу чогулушка Чыңгыз Төрөкулович өзү дагы жакшы маанайда катышкан экен. Келген сайын биздин китепканабыздын иштери кандай деп кызыгып сурап турчу экен. Эмки сөздү биздин эң сүйүктүү коногубуз, коомдук кишилер, аялдарды колдоо борборунун жетекчиси Айтматова Роза Төрөкуловнага. Мен кичине орусча айтқанда Россия мындай ремонт болгонун ойлоп отурмун. Албетте бул китепканага биз көп келчүлөр. Айтматовго китепканасы дегенде. Анан көп жыл болуптур келбегенине. Азыр келип азыркы планшеттер, компьютерлер бар деп атасыңар. Албетте булардан чоң иш азыркы заман үчүн. Чыңгыз Төрөкуловичтин чыгармачылыгынын жолдорунда канткенде адам болот деген маселе турчу эле. Анан мен ойлойм ошол маселе ишке ашыш үчүн жаштар келип ушул жерден китеп окуп, билимдерин кеңейтип, чын эле жанагы адам болууга мүмкүнчүлүк ачсын деп айтат элем. Албетте Чыңгыз Төрөкуловичтин жаш кези, балалык кези, бойго жеткен кези абдан тагдыр экен, абдан оор мезгилге туш келди. Bir жагынан репрессия менен согуш жылдары, анан ошо өспүрүм кезинде чоң иштердин жумушун аткарып, бирок ошол кезде дагы китеп окуганды токтотчу эмес. Ошол кезде дагы текшерип турчу эле. Мага бир айткан эсимде, мен 3-чү класста окугам, сен китепканадан китеп алып атасың жок. Ал кезде китепкана мектептерде эле болчу эле. Анан жок, китепкананы билбейм десем, эртең барып жазылып, китеп алып келдик. Анан барып жазылып, китеп алып келип, окуп, эми айтып бер. Ал китептин мазмунун дегенин айтып берип. Анан эми кызматсың, эми бул китепти алып барып өткөрүп, ордуна башка китеп алып келип оку деп үйрөткөндөрү эсимде да. Эми ал мезгил башка болчу. Азыр башка заман. Азыр телефон, компьютер дегендер бар. Ошону деле биздин заманга жараша ошол телефондон, компьютерден ала турган информацияны дагы караш керек да, ошо биздин заманга жараша балдарга пайдасы тие турган каяктагы болгон мультиктерди көрүп, жана сөздөрдү үйрөнүп жүрбөй, ушундай китепканага келип жакшы информацияга ээ болсо, ошол алардын адам катары калыптанышына өзүнүн жакшы таасирин тийгизсе деп ойлойм. Ошого албетте моундай шарт бул түздөн түз таасирин тийгизет деп ойлойм. Китепкананын биринчиден мэрияга терең ыраазычылыгымды билдирем. Өзүмдүн атыман Айтматовдор мэриясынын атынан, экинчиден ушул китепканада иштеп аткан кишилерге көпчүлүк бул жакка таанычумун буларды. Азыр эми кичине карындык келип тааныбай калып атам, бирок эсимде бар.
Силердин ишиңерге ийгилик каалайм. Силер чыны менен биздин жаштарды туура жолго салып тәрбиялаганга шартыңар болсун, ошого аракет кылыңар. Баарыңарга ийгилик каалайм.